İmam Ahmad'ın жақсы bir tarixi var. İmam Ahmad Ummu Salih деген аялы менен 30 жыл жашап, bir дагы жөн айтышпаптыр экен. Мурда айтып берген, муну кайра айтып туруш керек экен. Ушунда жашоо өзү мындай bir Гиннеске киргизе туруп жашоо болуп калды. 30 жыл ичинде мен сен деп айтышпаптыр эрди катын экөө. Болбосо мунун деле аялдары болгон, башка 3-чү аял ушундай болгон. Анан кээ бир аялдар да туура түшүнүш керек. Эгерде күйөөсү экинчи аял болгон болсо, ошону душман кылып, немистер көрүп, дүйнөнүн баарына жамандап чыгат. Өмүрүндө казанына бир табак аш салып берген адамга барып, өмүр бою караган күйөөсүн жамандайт. Чындыгында пайгамбардын хадиси бар. Эгерде бир эркек бир аялды өмүр бою караса, анан бир күнү ошого тыйын бере албай калса, көйнөк алып бере албай калса, сен өмүр бою мени караган жоксуң деп айтат дейт. Ошол биздин заманда көп учурларда урматтуу бир туугандар болот. Ошого этият болуш керек. Ошон үчүн үйдөгү карындаштарга, кыздарга, эжелерге айтып деп туруш керек, Жакшылык кылып карап келсе, мени караган жоксуң, каржылаган жоксуң деп, буга чейин аба жуп жашап келдиңби дегенди айта турган бирөө жок. Демек, урматтуу бир тууган, ар ким Алланын тагдырына моюн сунганды билиш керек. Жөндөн эле айрыкча мусулман эркектер аялдарын урбайт, теппейт, башка кылбайт. Ошондой болсо эле төбөсүнө чыгып алыш керек эмес. Дүйнөнү тегеренип адамдардын бардыгына жамандап чыгат, ошону менен Кудай Тааланын ырыскысынан, насибесинен кээде куржалак калып болот. Ошондуктан бар нерсени үзүп албастан этиетирээк болгон урматтуу бир туугандарым жакшы болуп эсептелет.